Бүгін сіздерде анализ барбы? Қайсы жерге мектеп жетіспейді, қайсы жерге балабақша жетіспейді, қайсы жерде біз толыққанды, қайсы жылдары біз обеспечение қылабыз деген анализ, прогноз барбы? Қайсы критерийлерменен, мисал, мектептер салынып атат? Алмаз Құшбекович, чындыгында сиз эми баягы финансын бөлүп атканда, госстрой болсо ошо курулуштун качествосын текшергенде жакшы болмок. Анан айтайын дегеним, мисалы, кээ бирки айыл жериндеринде 1000-2000 түтүн жашаган бир 300-400 окуучуга 500 орунду килтейген бир мектеп салган. Ошол эле бир 2-3 километрден кийин барсаң, ал жерде 1000 окуучу бир класста 40-45тен батпай окуп атат да. Ошону бул эми элдин акчасы, мамлекеттин акчасы эффективдүү пайдаланыш үчүн баягы толук анализ болуш керек да. Билим берүү министрлигине айтсаңыздар, анан ушул титулга киргизип атканда же капложенияга киргизип атканда, ушуну бирдиктүү бир анализдин негизинде, бир прогноздун негизинде киргизсек, мындай суранды эле же болбосо бир бюджетти каратыш керек же дагы бир нерсе деп, эми негизи депутаттар чындыгында биз баягы мектеп салганга, детсад салган бул өкмөттүн иши, биз ал нерсеге кирише албайбыз. Бирок баягы биз айтпасак ким айтат дегендей, ошонун айынан биз мисалы киришип атабыз бул ошол маселелергечи. Рахмат, сөзсүз түрдө ушул тизмеге сунуштардын астында анализ жүргүзүлөт. Ушул госстрой менен абдан тыкыз иштешебиз биз. Мисалы 2019-22 жылдары атайын межведомстволук комиссия түзүлүп, ушул республика боюнча эң муктаж 409 мектеп аныкталган. Ушул 22 жылдан баштап ушул 409 мектептен 106 мектеби жумуш иштери курулуп бүттү. Андан тышкары 179 ушул тизмеден бүгүнкү күндө долбоордук сметалык документтер менен жумуш алып барылып атат. Азыр мындан тышкары ушул 2023 жылы ушул бюджет отчет убагындагы жылдары республика боюнча 105 мектеп курулган. Быйылкы сметаны 2024 сметасын карасак, жалпы билим берүү системасы боюнча 517 объект тизмеге кирген. Анын ичинде 167 курулушка кирди. Мектептерден 73 балабакча курулушка кирди. ПСДны иштеп чыгуу боюнча 101 мектеп кирди, 57 балабакча кирди. Мындан тышкары капремонт боюнча 98 мектеп, анан 17 балабакча кирди. Мындан тышкары дагы мисалы былтыр декабрь айында биз 2023 жылдын жыйынтыгы менен жалпылап бүт кайрылууларды чогултканда, ушу жергиликтүү бийликтен, элден, жогорку кеңештен келген кайрылууларды топтосок, биз ушул 1031 объект сунушталган. Ушул 1031 объектти биз карап, госстрой менен, Минфин менен биргелешип, тыкыз иштеп, ошонун эң муктаждарын тандаганда аракет кылып атабыз. Бекжан Төрөбаевич, чынында азыр маалымат иретинде айтып кеттиңиз. Сиздер берген сунушту эске алабы госстрой менен Минфин? Же өздөрү чаршабы? Кайсы жерге мектеп куруш керек? Кайсы жерге? Биз биргелешип иштейбиз. Сөзсүз турда биз сунуштарды эң муктаждарын көрсөтөбүз. Анан мындай биргелешип сөзсүз алат деп ишенем мен. Бул не себептен айтып атам? Доктор Шайшайна жаңадан келгенде да айттым эле. Сиздер ушул инициативаны колго алсаңыздар, себеби билим берүү тармагын сиздер жакшы билесиздер. Кайсы жерге кандай баягы мектеп керек экен, балабакча керек экенчи. Мисалы менде ушу Карас районунда 1-2 айыл бар. Айыл пайда болгондон бери балабакча жок. Башка мисалы бир региондорго же бир тоого же дагы бир жерге барсаң, ал жерде бала батпайт. Же баягы влиятельный адамдар тарабынан курулуп калганбы же мындай. Ошону бир эффективдүүрөөк колдонсок, мындайчы. Ушул нерсеге баягы тааныш билиштиктен баягыдан кетишибиз керек да. Бүгүнчү. Кошумча алып коеюнбу? Урматтуу депутат Иманакын уулу Талантбек, Ман курулуштун директорунун орун басары.
Сиз туура маселени көтөрүп кеттиңиз. Буга чейин да болгон кээ бир жерлерде ошо 200-300 орунду мектеп боло турган болсо, ал жерлерге 100гө жакын, 100гө жетпеген балдар окуган учурлар болуп келген. Туура. Бирок мына 2022-жылдан баштап ошол Акылбек Үсөнбековичтин тапшырмасы менен мына Минфин, Минабрас менен биргеликте биз кайсы айылга, кайсы жерге курулуш ишти баштайырда ошол Минабраска кайрылабыз, статистикасын сурайбыз. Канча бала бар ал жерде? Чындыгында. Мисалы ошол эле депутаттардан, ошол эле округда шайланган депутаттар мен участогума 300 орунду, 500 орунду мектеп салып бер деп суранышат. Канчалык чоң болсо эми ошончолук баягы көркү чыксын дейт, бирок жок. Ага баш ийбестен биз мыйзам талаасында Минабрас менен ошол жерде канча бала боло турган болсо, ошого ылайыктап, келечегин да ойлоп, анан мектептерди куруп баштадык. Сиз айткан замечанияны буга чейин болуп келген. Бирок 2 жыл аралыгында биз ушуларды анализ кылып атабыз. 2 жылдан да ушундай анализ менен иш болуп атса, менимче анда биз алдыга жылып атпыз да. Мурда чындыгында ушундай болуп келген дачы. Ким таасири болсо, кимдин баягы таанышы болсо, же ким ушу таасир этчү комитетте болсо, ошолор жака курулуп келген да. Туура Азыр айтасыз. андай азыр деле бар бир аз. Анан дагы бир маселе боюнча Бекжан Төрөбаевич, азыр туура жаңы мектептер курулуп атат. Кудайга шүгүр. Шарттар бар. Бирок ошол жерлерде компьютер жетишсиздиги бар. Маалыматыңыз барбы? Маалымат бар. Бизге бюджеттен ар жылы акча бөлүнүп берет. 50 миллион быйылга бөлүнгөн. Бул акчага биз бүгүнкү күндө сатып алуу жумуштарын бүтүрдүк. 992 дана компьютер сатып алдык. Азыр ушул заявкалар менен муктаждуу кайсы мектептер жок экен, 1 класс, 2 класс комплекттен азыр караштырып берип атабыз, районоолор менен иштешип. Азыр жогоруда кесиптешим туура айтып кетти да. Мектепти салдык, бирок сапатка көңүл бурайлы депчи. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүн мына цифровизация деп атабыз. Дүйнө ошол смарт жаңыча технологиялар менен бирдиктүү ошол IT технологияларына кетип атат. 21-кылымда биз баягы мектепте бир дагы компьютер жок балдарга кандай билим беребиз? Ал дагы бир суроону пайда кылат да. Ошон үчүн 50 миллион эгер каражат жетишпесе, сиздер мына Минфиндин өкүлчүлүгү турат, министр Алмаз Кушбекович өзү отурат. Заявканы көбүрөөк берип туруп, мисалы дагы бир суроо берейин ушул жерден. Бир мектепте мисалы 500 окуучу болсо, бир окуучуга канча же бир компьютер канча окуучуга мындай дал келет мындайчы? Обеспечение кандай болуп атат? Жаңы сынып боюнча 10 квадраттан 12 квадратка чейин. Буга чейин 6 квадраттан 8 квадратка чейин болчу. Сынып боюнча. Жок, компьютерди сурап атам, мектептин квадратурасы эмес. Эл аралык стандарт боюнча 12 балага 1 компьютер каралган да. Бизде бюджеттен тышкары мисалы эл аралык долбоорлор менен дагы иштешип атабыз. Дүйнөлүк банктын долбоору бар. Алар менен 25 000 компьютер сатып алып, 1200 мектепке таратып бергенбиз. 12 балага 1 компьютер болсо. Кээки мектептер бар азыр жаңыдан түшкөн. Менде мисалы Мамасалы Тешебаев деген Кара Сууда, Отсадырда курулган жаңы мектеп, бир данадагы компьютер жок бүгүнкү күндөчү. Районго жарса, айтышса, силер депутаттарга айтсаңар, депутаттар министрликке айтат, министрлер кайра эле биз районго күч келет депчи. Ал эми райондун бюджети жок да, өзү алып бере албайт да, туурабы мисалы үчүнчү.